Ассаламу алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын алкагында грек-рим күрөшү боюнча 60 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөргөн мекендешибиз Жоломан Шаршенбеков финалдык баскычка өттү. Бул тууралуу алдыда кененирээк ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Ушул күндөрү Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмак чембирдигинде күрөш алып барып жаткан мекендешибиз Жоломан Шаршенбеков жарым финалга чыкты. Ал өзүнүн биринчи күрөшүн 8-1 финалдык баскычта баштап, Максим Кажарский аттуу белорусиялык балбанды 2-0 эсебинде утуп, андан ары чейрек финалда күчтүү делинген грузиялык Иракли Зимиштарашвили аттуу балбанды биринчи бөлүктө дабысына таза басып утуп алды. Эми мекендешибиз жарым финалда Азербайжан өлкөсүнүн өкүлү 25 жаштагы Мурат Маматов аттуу балбанга кескелет. Ал бул дүйнө чемпионатынын алкагында жарым финалга чейин 3 беттеш өткөрдү. Биринчи күрөшүндө венгриялык балбанды 3-0 эсебинде утса, андан кийин казакстандык Айдос Султангали аттуу балбанды 6-1 эсебинде утту. Ал эми чейрек финалда Аята Сузуки аттуу жапон балбанын мөөнөтүнөн мурда утуп, жарым финалга чейин жетип келди. Мурат Маматов үстүдө айткандай 25 жашта 2018 жылы Европа чемпионатында 2-нчи орунду ээлеген. Андан сырткары Азербайжан өлкөсүнүн 2020-2021 жылдардагы чемпиону. Бул жарым финалдык беттеш Бишкек убактысы боюнча туура 20:45 башталат. Себеби 60 кг салмак чембирдигиндеги балбандар биринчи болуп килем ортосуна көтөрүлөт. Буюрса сиздер 20:45 www.checkit.org сайты аркылуу Сим атынан көрө алсаңыздар болот. Эгерде сиздерде сайт аркылуу көрүү мүмкүнчүлүгү болбой жатса, анда менин Нурсултан Турузбеков Instagram баракчам аркылуу түз эфирде көрсөтөм. Кааласаңыздар ошол жактан дагы карап турсаңыздар болот. Жоломан Шаршенбековтан сырткары бүгүн килем ортосуна грек-рим күрөшүнөн 97 кг салмак чембирдигинде Бексултан Махмудов дагы күрөш өткөрдү. Ал биринчи беттешинде Даниялык Матиас Бак аттуу балбанды 4-2 эсебинде утуп алса, экинчи күрөшүндө германиялык Питер Ойлерге 5-3 эсебинде жеңилип калды. Питер Ойлер өз кезегинде чейрек финалда венгриялык атаандашына жеңилип, мелдештен четтеди. Ошол эле мезгилде Бексултан Махмудовдун дагы байгебүүчү мүмкүнчүлүгү жокко чыкты. Урматтуу достор, каналга жазылыңыздар. Буюрса кыргыз спортундагы жакшы жаңылыктарды айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар.